Эгер ошол жерге келип жаңы салып башка кыла турган болсо апарып камагыла. Корко турган эч нерсе жок. Мен айтып атпайм, танкаң болсо танкаңды алып келип кой. Мыйзам алдында жооп бересиң. Бирок жанагы МЧСтин чечими менен берилип аткан дарыгдын кулагына күмүш сырга. Кызыл китеп колуңуздарга берилбейт. Азыр. Токтомуңар турат, токтомду айыл өкмөт каттайт, госрегистр каттайт, архитектура каттайт өзүнө. Силер ээси катары табыласыңар, жерди бөлүп берет, контуруңарды көрсөтөт, үйдү саласыңар, кызыл китебиңерди аласыңар. Сатып жиберем, эртең антем, минтем дегениңер болбойт. Үй салынып бияка көчөр менен эски үйлөрдү бузасыңар дагы жайыт катары эмеге бересиз. Жанагы эки келинде бара бербесинчи. Мен айтып жүрөм, Анча сойтпойм. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Чай эме калып атат. Азыр жолду алган. Ошону эсептейли деп атпайм. Азыр ошон үчүн жолду ачтырчым керек. Жок, ошо жолду ачкандан канча соту калат? Эми билмет. Эми урматтуу Данияр Төрагазы дагы мен эми ачык бар жогун айтышым керек. Бул жердин бар жогун билгенден айтыш керек. Биринчи 2,5 гектар деп турат бул жер. 2,5 гектар жерде мына үйлөр полный салынып кеткен. Мына жерден Салиевтерге чек берилген. Мына жерде Аскаровдардын өзүнө чек берилген. Мына ишканада муниципалдык ишкана болуп турат. Мына кандай багытта болсо биз айтканды жасаш керек. Бул да Кудай кааласа буну эми ордуна келтиребиз. Сиздердин муниципалдык ишкана. Мына ишкана, мына. Аны жерде Салиевтин да Тообулагы деген ишканасы бар. Ал дагы ошол эмне багытта убагында ишкана болуп түзүлсө ошону жасаш керек. Азыр булар жасаш элек. Мен келип чакырып, мыйзам түшүндүрүп айтып атам. Эми сразу айтсаң секирип кетип атат ака баары жолу. Бирок баары жолун мыйзамга келтиребиз Алла. İştegen элемес да. Анан кийин ишкана катары эмне болгон? Эми бери карап иштебе салабыз. Иштебе салабыз. Эми урматтуу Данияр Төрагазович, бу жерде дагы ууп коюшуңуздар керек. Бүт ушундай талаш жерлерди мына мен айлыкөт бүт муниципалдык менчикке алып атам. Мына жаңы таладан 1 гектар жерди алып койгон. Алып 30 сотуген Жаңталак, Алматы айылгы топ базар, даже Жипром кеңеш айылына келип көмүр сатып алып атат. Бар жоңорга малын билесиздер. Кыз Мазарда 29 сотук жерди дагы айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине алып, китебин жасатып, пескоблок, камкыш, көмүр сатып атабыз. Бирагында дагы энчилкеп жүргөн жерлер бар экен. Азыр ээлери Бишкекте жүрөт. Чакыртып атабыз, алар да айыл өкмөткө өткөрүп берип атат. Президенттин жарлыгын түшүндүм, айыл өткөрүп берейин ишканасыз. Азыр ошол жарандар мага арыз менен кайрылып атат. Мен мына багытта иш кылам. Муниципалдык менчикке китеп калам, ишти беремин ачык. Гипразем. Кыска сөкөт кулуатына берип атат. Гипразем. Асман турат. Мындай кылам. Гипразем. Бул жоктор деле алып атпайбы. Сүйлөп атканда Анда чечпейсиз келиңиз. Кана неме? Гипразгаз бар, пул берсе айтсын мага. Гипразем. Земин инспекция. Мынагылар айтып аткан айыл өкмөт айтып аткан имараттар боюнча кадастр полный эмеге алгыла акет. Бүт документтердин баардыгын алып берип, корутундуларды берип, кайтарууга муниципалдык менчикке полный жардам бересиз. Жардам бересиз. Мындай, туугандар, мындай. Бизде мындай мамиле болуп атат. Айыл өкмөт өзүнчө бир мамлекет, Гипразем өзүнчө бир мамлекет, кадастр бир мамлекет, архитектор бир мамлекет. Айыл өкмөт арыз менен кайраса проблема айыл өкмөттүк. Чечип алса, колунан келсе чечип алсын деп, как будто биз башка мамлекетте жашагандай мамиле кылып отуруп атабыз. Мамлекеттик бийлик бул биз бир организмбиз. Эгерде ошол организмдин бирөөсү иштебей кое турган болсо, башка организмдердин баардыгы бузулат. Бул эми адамдын канындай эле да. Кан айлануу бузулса болду, адамдын организми бузулат. Ошондой нерсе. Айыл өкмөттүн проблемасы бул Гипраземдики дагы, архитектурдуку дагы, кадастрдыкы дагы баардыгыбыз. Земин инспекцияныкы. Акимдики, тиги губернатордуку баардыгыбыздын көйгөйүбүз. Эч убакта бири-бирибизге түртүп, бул колунан келсе өзүнчө жазап алсын деген мамиле болбош керек. Түздөн түз кайрыласыз, справкалар менен, корутундулар менен. Эгерде кайсы мамлекеттик орган бербей, ойноп, акча сурап, же бүгүн эртең бүрсүгүнү кел дей турган болсо түздөн түз кайрыласыз. Мына губернаторго экинчи күн сайын прием болот. Башка күндөрү дагы сиздердин эмеде кабыл алабыз, барган күндө. Мамлекеттик органдын кызматкерлеринин любой күнү. Барыңыздар, арыз менен кайрылыңыз. Чара көрөбүз. Ары бирине.
Эркелетип отурмай жок. Областтык жерлерге. Райондун деңгээлинде чечилбей аткан маселе болсо аким турат. Акимге түздөн-түз кайрылды. Эгер акимге баш ийбейм, коркуй мен тиякта крышам бар, биякта крышам бар дей турган болсо, жетекчи болсо, кайрылгыла крышасын башын кезебиз. Мындан ары Кыргызстанда бир эле крыша бар, президент болду. Башка эч ким бири-бирине кызматына да, башкасына да крыша болбойт. Токтотуш керек мындай. Мына жер элдики, билем. Аренда калдым. Но бак меники да. Эси силер? Мен эси. Аскаров силерсиңер. Мо ар бир барак эме бакка мен комиссия салмайча бул жерди бере албайм да. Анткени бул жерде мен чоң атамын өзүнүн да минетим бар да 30 жылдыкчы. Компенсация бере албайм мен деген ал сенин чечимиң болбойт эч. Соттун чечими. Соттун чечими турат. Эгерде колуңан келсе каршы чыгып көр. Мен айтып атпайм, танкаң болсо танкаңды алып келип кой. Мыйзам алдында жооп бересиң. Ошо мен эми ал ошо сага берип койгон киши да. Сага ким ошону берип койсо ушунча жыл пайдаландыңбы? Каалайын, Алла ыраазы болсун. Мен ушул рызкыны көрдүм ушунча жыл. Эми элдикин элге берейин. Ушунча жыл алган кирешемди өзүмө сиңимди кыл, пайдалуу кыл. Алла Таала мен ыраазымын деп чыгып кетишиң керек. Эгер мына эл менен жашайм, эл менен болом, элдин ичиндеги адам. Мен айттым го. Жок, жеке кызыкчылык десең, анда биз алабыз бул жерди. Мыйзам ошондой. Соттун чечими турат. Эгер ошого каршы чыксаң, мыйзам жегинде жооп бересиң. Каалагандай пайдаланып. Булардын эл алса болбойбу? Башка маселе болбойт. Данияр Төрагазич, эми дагы бир маалыматты түшүп кетпедиңизби? Мына контордун акыбалын көрдүңүз. 2 жылдан бери соттоштуруп зорго алганбыз. Ушул дагы частный очерк. Мына биздин иштегенибизден азыр элдин менчигине өттү. Айыл өкмөт Мамишев Дагыбек Алимбековичке өткөн жок. Эми өттү. Бирок өткөн маалда дагы мына ровду да билет, бар жогу билет. Келип туруп жаңжал салат эже. Мына ремонту болбойт. 15 сотик канеке айыл өкмөткө карайт. Өткөндө баягы жыл жыйынтыгында Карагыл районунан Карагыз айыл өкмөтүнүн жана мусор анал жерден чыгып калды, урматтуу Данияр Төрагазич. Мен ошол жерде бетим кандай кызарды. Эми бери карап турум. Түштөн кийин малы кирип кетет мына жерге. Мына бул жерди 2 чекке берип беришкен. Бул 2 чекке айыл өкмөттүн муниципалдык менчигин алса болот. Мыйзамсыз берилген ачык айтып. Чыгаргыла кадастр. Эми мынеке жанды эми ачыштырып атасың. Кадастр архитектура каттагылада чыгаргыла. Муниципалдык менчиктеги жерди толугу менен айыл өкмөткө. Архитектура тарабынан эч кандай документ берилген эмес. Берилген эмес бул жерде. Каякта архитектура? Бар. Мына архитектура. Мен жок. Берилген эмес. Жок. Кадастр. Не берилген? Айыл өкмөттүн рұқсатысы дагы бар. Ошол эженин көзсөт кеткен жерде башкарак эже. Эми эже ошону алып алгандан кийин өзүң билесиң сен. 2 жылдан бери жогорку сотко чейин бизди барагылды. Мен 2 жылда сапса баш ишти жасап койот элем Данияр Төрагазич. Кантип берип койгонсуң? Бул жактар билишет деп. Айыл өкмөт токтон. Айыл өкмөт менен маселе мен бу анда берип берген экен. Бирок ошондо дагы архитектуранын планы түзүлүш керек беле көсүлөт. Архитектуранын документин негизинде эч керек болбойт. Берилип кетип атат. Эми Мурда айыл өкмөт ушунда берилген. аны соттошсок, эми айыл өкмөткө ала турган болсо, биз финанс маселесин айыл кеңештин депутаттары менен чечсек жөнүн алып коебуз. Мен мына немеге жүгүрүп атканда жана адвокат жалдадык да. Адвокат айтканда биринчи чектер. Мен адамгерчилик кылып айтканмын. Эже, буну талашпаң, 2 чектираң, ушу 6342 калк турат. Ушуга 15 сотик жерди берип коюң деп жалынган күндөр болду. Мына жерде барың билесиңер. Кече акыры келип, бүт оформлениени кылайын. Президенттин жарлыгын илейин деп эми заказдарды берип келгенде эже келип менин бетиме айрып үргүдөй болду. Депутаттар баарын катышып унча калбай койдуңар го, айыл өкмөт жооп берет деп. Ал айыл өкмөт биринчи ошол сатып алгандан ошол эже сатып алган. Айыл өкмөттүн өзүнүн имараты өзүнүн эмесин талашат. Айыл өкмөттүн имараты болсо чечим чыктыбыз. Айыл өкмөттүн имараты кылып пайдаланып Сатып алсаң, биринчи сатып алган. Начальник милиция. Айтсаң биринчи. ошондо бар. Айра саткандай. Контор түшкөн бу жерге деп айтсаң айыл өкмөт. Эми сиз келип эле анда келип эле сиз чечип бериңизчи айнан ата. Эми баарына буга деле адвокат экенсиз, тиге деле адвокат болуп атасыз. Начальник милиция. Мурагы чечим чыккан ар бир маселе боюнча Эже келсе өзүбүз Зикирип Мартбек экөөбүз биргелешип участкойго фундамент куюп атсак келди, билесиң,
Жаңжалды салды. Участковый пункт милиция куралды. Пункт милиция куралды. Жалгыз участковыйдын колунан эч нерсе келбейт. Жана пункт салалы деп ошол муниципалдык жерге салсак жаңжал салып атпайбы меникиде. Келесиз. Колун ушул кишилер менен жүрөсүз ушул жерде. Мына эмени Дамжанбек. Мыйзамдуу алынган имарат жанагылардын бүт бардыгына кайсыл ишти мыйзамдуу жасасаңар келесте башына турат. Эгер ошол жерге келип жаңжал салып башка кыла турган болсо апарып камагыла. Корко турган эч нерсе жок. Бирөөнүн мамлекеттин мыйзамсыз жерин ар ким келип базып алып ора турган болсо анда эч ким эч жака чыкпайт анда. Мыйзамдуу түрдө апаргыла камагыла, анан көрөбүз ана. Чыксын, чыга турган жер. Биз мыйзамсыз бирөөнүн жерин алып келип басып алган жокпуз, талашып аткан жокпуз. Мамлекеттин жерин мамлекетке берип койдуп атабыз. Болду. Чечим чыккан, соттун чечими турат, бардыгы турат. Биз аткара албай жүрөбүз.